Чүй облусундагы бардык райондук администрация башчылары, акимдер жана орун басарлары аттестациядан өтүп жатат. Бүгүн түшкө чейин тестирлөө болуп, 3 аким өтпөй калды. Бир аким аттестацияга кирбей туруп жумуштан кетүү тууралуу арызын жазды. Ал эми түштөн кийин аттестациянын экинчи түрү аңгемелешүү уланды. Сынактын катышуучуларына жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына тиешелүү мыйзамдардан баштап, калк менен иштөөдө кесипкөйлүгүнө тиешелүү суроолор берилүүдө. Аттестациянын экинчи туру эртең дагы уланат. Буга чейин республиканын бардык аймактарынын акимдери жана орун басарлары аттестациядан өтүшкөн. Аттестациялык комиссиянын өкүлдөрү кадрлардын сабатсыздыгы менен катар эле өз ишин мыкты билген адистер дагы бар экендигин белгилеп жатышат. Абдан калыс көз караш менен, бир аз сын көз караш менен карап ишмердигин баалаганда бизде чындыгында эле азыркы күндө иштеп аткан райондордун жетекчилеринин арасында кандайдыр бир саясий күчтөрдүн мындай басымы менен же болбосо кандайдыр бир башка бир себептер менен кокустан келип калган адамдар да бир топ бар экен да. Ошондуктан жалпы иштеп аткандардын 30-35% бүгүнкү күндө өтпөй калышты.